Мамлекет тарабынан мындай кол салуулар болбош керек. Эгерде биз чындап эле демократиялык, укуктук мамлекетпиз дей турган болсок, мамлекет тескерисинче журналисттердин ишмердүүлүгүнө, журналисттердин көз карандысыз болуусуна толук шарт түзүп бериш керек. Толук шарт түзүп бериш керек. Алардын укугун коргоп бериш керек. Керек болсо. Албетте мамлекетке өзгөчө коррупцияга малынган мамлекетке журналисттердин айтып аткан чындыгы жага бербейт. Ошол себептен карама каршылык пайда болуп атат дагы. Ар кандай укук коргоо органдары өздөрүнүн баягы колундагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, журналисттерди ошондой мындай кылмыш жаза кылгындыкка кабыл кылып атат да. Мындай нерсе болбош керек. Эгерде мына бул эң негизинен азыркы күндө баягы коомдон да көз каранды. Биз ушу журналисттерди коргоп алышыбыз керек. Жарандык коом өзүнүн күчүн көрсөттү Болот Темировдун окуясында. Ошол менен бирге бийлик тарабынан, эгерде мисалы Садыр Жапаров өзүн мен укуктук демократиялык мамлекеттин башчысымын дей турган болсо, анда ошол журналисттерге кол салган адамдарды сөзсүз түрдө жоопко тартып жазалаш керек. Мына ошондо гана чындап эле Кыргызстанда сөз эркиндиги корголот, сөз эркиндигинин өнүгүүсүнө шарт бар деп айтсак болот да. Болот Темировдун тегерегинде болуп аткан окуяларды ала турган болсок, бул жерде абдан бир чоң коркунуч түзүлүп калды. Бул коркунуч жалаң гана журналисттерге эмес, бул коркунуч жалпысынан коомго жана ар бир жаранга болуп атат да. Эмне себептен? Бул жерде журналисттерди куугунтуктоодо мен мисалы өзүмүн укугум бузулганын мындай тастыктап көрүп атам да. Анткени баш мыйзам боюнча, жалпысынан эл аралык стандарттар боюнча мен өз оюмду эркин айтканга, мен объективдүү, толук маалымат алууга жана ошол маалыматты жайылтууга укугум бар. Ошондо мен ошол маалыматты ким аркылуу алам? Мен ошондой көз карандысыз мындай чындык маалыматты мен кимден алам? Мен ошондой көз карандысыз журналисттерден алам да. Ошолордун ишмердүүлүгүнүн арты менен алам. Бул жерде журналисттерди кысымга алгандыгы бул ошол менин маалыматка болгон укугумдун чектелиши жана анын бузулушу деп баамдайм да. Ошол себептен биздин коомдогу, биздин өлкөдөгү ар бир жаран журналистке болгон кысымды, журналистке болгон куугунтукту туура ушундай кылып кабыл алыш керек. Бул жалпы эле Кыргызстандагы демократиялык процесстерге абдан бир чоң зыян келтирип атат. Анткени 30 жылдан берки биздин эң негизги жетишкендигибиз, эң негизги баягы жеңишибиз бул сөз эркиндигинин жеңиши да. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу, постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда чындап эле сөз эркиндиги бар. Бул жерде эң негизгиси журналисттердин өздөрүнүн салымы абдан чоң. Бул журналисттердин ошо массалык маалымат каражаттарынын жеңиши деп айтсак болот. Анткени Кыргызстан тарыхында, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында көп эле учурларда журналисттер жөн эле кысым же басымга эмес, керек болсо журналисттерди бийлик өлтүрүүгө чейин барган. Буну баягы Геннадий Павлюкту мисал кылып айтып кетсек болот да. Бирок ошол нерсеге карабастан, ошондой коркунучтарга карабастан, мына журналисттер бүгүнкү демократиялык процесстерде өзүнүн ордун таап, ошол ордун мындай ишенимдүү ээлеп турат деп айтсак болот да. Анан бир журналистке болуп аткан куугунтуу бул жалпысынан эле Кыргызстандагы сөз эркиндигине болуп аткан чектөө, басым, кысым деп бааласак болот.